Мен Düşekeев Мамбеталы Рамазанович 1961 жылы туылгам, 25 октябрда. 80-жылдан баштап мен ушу кол өнөрчүлүккө өттүм да. Ошо 80-жылдан баштап ээр чаптым, 95ке чейин ээр чаптым. Ошондо 95ке чейин ээр чап, ээр каптап жүрдүм. Адан кийин ушу зергерчиликке өттүм. Зергерчиликке көп жыл иштедим. Зергерчиликте деле ушу ээр чаап жүрүп ушу зергерчиликке өтүп кеттим. Бул жерде Жакшылык деген киши бар болчу, Доон атадан үйрөнгөн, Төрөкул деген кишиден үйрөнгөн, Бешекеден. Мен өзүм Бакыяндан болгом. Ошолдон үйрөнүп, могу ат жабдыктар жасадым. Ат жабдыктардын күмүштөн баарысы, саймазы өзүбүз салабыз, салчык, себет базып, илгерки Нукура Кыргыздын немелери да бар. Ошентип жасаганбыз. Көп жыл жасадым. Анан бул тилекке каршы союз таркагандан кийин бул ат жабдыктарда баарысы калбады. Элдердин бүт кыйналып кетишип неметпей калды. Эми азыр ошодон бери баягы иштелбей калды. Эми кайтадан баштайын деп атам, мастерская жок болуп калды. Эми мастерская неметем, быйыл Кудай кааласа кайтадан ушунун баарысын баштайм. Болгондо көп нерсем жок болуп кетиптир азыр. Мен үйдө турган бул сурайт, тиги сурайт, ушунун жок болуп кетиптир баарысы. Азыр заказ алып атам. Азыр мына камчыга эликтин туягына камчы жасап бер дейт, будан камчы жасап бер дейт. Ошо чалган заказ менен азыр иштеп атам. Ошол менде болгон өнөрчүлүк. Булгарларды болсо, бул неттелерди болсо Бишкектен алып келем. Ошентип жасап атам. Ошо зергерчиликти кайтадан улайын деп Кыргыздын Нукура немелерин үмүт этип атам. Мен мастерская салынып калса баштайбыз. Билелик жазадым, сөйгө жазадым, аялдардын зергер немелерин бүт жазадым. Эми аларды тилекке каршы азыр калбай калыптыр. Ошодон бери 95-тен бери көп жыл өтүп кетти да. Баарысы жок болуп кетиптир. Үйдө болуш керек эле. А бирок элде көп. Бул эрди өзүм чаптым, эч кимден неметкен да жокмун. Нары бардым, бери бардым. Неметип ээрди алып келип коюп эле, Нукура. Менин чоң атам молдо киши, таап киши, анан ушундай уста киши болгон экен. Ошо Каңгуйт деген ошол деген ошонун немеси болуп мен ушинтип эрлерди чаап, эрлерди иштеп кеттим да. Көп жыл, мен ушу 10 жыл ашык иштедим ээрдин өзүнө эле. Башта 20 жыл иштедим, көп иштедим. Анан кийинчерээк ээр деле болбой калды, баарысы болбой калды. Анан кийин бүт токтоп баары токтоп калды. Анан мебелге өтүп кеттим. Гарнитур жасадым, мягкий мебель жасадым, ушуларды иштеп жүрдүм. Эми кайтадан ушу зергерчиликке өтөйүн деп бүт инструментим бүт тиякта туруп бар инструменттер. Ошентип атам мен. Эскиден калган ушул калып калыптыр да. Небір базылган немелер бар болчу. Камчылар. Бул сурайт, тиги сурайт, ошондо жок болуп калыптыр баарысы. Кайрылып келбейт экен. Мына мен иштеп атканым ушул эми азыр болгонум ушул эле. Эгер күздө келсеңер, мен күздө толугу менен ушу баарын иштейм кайтадан. Мына мастерская салынып бүтөт. Мастерскаядан кийин ушулардын бүт ат жабдыктардын, мисалы сөйкөлөрдүн, шакектердин Нукура кыргызча жасалышын ошондо көрөсүңөр. Эми азыр болгон ушул. Бул куштун коңгуроу, мүнүшкөлөр заказ берет. Бул сары жерден жасалат. Бунун пайт этебиз, күмүш менен пайт этет. Эгер күмүш менен пайт этилбесе, пайка кылбаса, анда мунун үнү чыкпай калат. Муну күмүш менен жасалган үчүн үнү катты чыгат да. Муну Талас областынын бүт менен келип алчу ошонун баарын. Болгон эми азыр тилекке каршы мастерская жок болуп калып, иштелбей калды. Мастерская ачсаңыз, ушуну жасап баштайсызбы? Бүт жасайбыз, мастерская ачсак, муну да жасайбыз, муну ат жабдыктарды жасайбыз, кайтадан ээрди неметебиз, заготовка болот, бүт жасалат кайтадан. Буну эмне оңойбу жасаган же кыйынбы? Жок, буну билген кишиге оңой, анан билбеген кишиге кыйын негизи. Мындай сырлары барбы буда? Буда сыр, үндүүлүгү сырды ошо да. Кескестер жасайт, үнсүз болуп калат. Үндүүлүгү жасаш үчүн буну ичинде илгери чалгынын чекесин кезип алып, ошону баягы тоголоктоп,
ысытып тоголуп кайтадан аны сугарып туруп ошону салып койчук. Ошондун үчүн катып чыкты да. Сыры ошол